Кыска өмүрдү сый менен өткөрөлү. Бүгүнкү адам эртеңки топурак. Бир үйдө канча жан болсоң, бири-бириңе коноксуң. Сыйлашсаң тирүүңдө сыйлаш. Өлгөндөн кийин ыйлаганда не? Ар мүнөтүңдү жакындарыңа арна. Бул дүйнөдө эч ким түбөлүктүү эмес. Алла убакыт берди. Таарыныч, иренжүү, наздануу булар эч убакта бүтпөйт. Эгер сен бүтүрбөсөң. Ар жолукканыңда бир күнү жоготуп алам го деп кучагыңа кыз. Коштошкондо да башка көрүшпөй калсамчы деген ой менен коштош. Сезимиңди ал сага канчалык кымбат экендигин билдир. Убактыңды да, адамдардын да кадырына жете бил. Жакын адамдарыңды баалай бил. Ал бүгүн бар болушу мүмкүн. Эртең бар болушу мүмкүн. Кийинки күнү болобу жокпу белгисиз. Кийин ал сенден алыстап кетсе, саныңды чаап калба. Жакындарыңды сагындыңбы? Бар дагы кабар ал. Изде. Сагынып кеттим деп айт. Апа, ата, мен силерди жакшы көрөм деп күндө СМС жаз. Сезимиңди убагында айтып үйрөн. Кийин кеч болуп калбас үчүн. Акча, атак даңк, мансап, бийлик, сулуулук, машина, кымбат сотка, кымбат кийим. Булар негизги эмес. Эң негизгиси ата-энеге, бир туугандарга, перзенттерге, башка дагы жашоодогу жакын адамдарыңа деген сезим. Сезим бул жакшы көрүү, сагынуу, издөө, жактырган адамыңа кабатырлануу жана башка ушинтип кете берет. Сезимсиз өмүр текке кеткен өмүр. Бул жашоодо акчабыз көп болгондон көрө жыгылганда жөлөй турган, ооруганда күйө турган, ыйлаганда сорото турган, кайгырганда жаныңда тура турган, кыйналганда көмөктөшө турган жан күйөр жакшыларыбыз көп болсун. Адамдарга эмне берсең, алар сага 2 эсе кылып кайтарат. Дилиңдеги өзүмчүлдүктү тый. Сен бир ооз жылуу сөзүң менен бүтүндөй жашоосун өзгөртүп жиберүүсүң ыктымал. Барды баалай билели. Бул өмүр камчынын сабындай кыска. Ушул сөздөрдү окуп жаткан сиздерди мен аябай жакшы көрөм. Мейли жакшы жашоого кезгилериңизге ишенеттирсиз. Бирок бирөөгө кез келип жолугуу үчүн жолго чыгыш керек. Күткөндүн баары эле келет деген жоктон жаралган ой. Ал тоңгоёк, жолго гана алып барат. Жашоодо эмнени самап кааласаң да, күтпө, өзүң жол башта.